Мен Айбек уулу Салават, Ысык Көл областынын Тоң районунан келдим. Ушул оюнга көптөн бери даярданып атканбыз. Буюрса ушу даярдангандын эмгеги үзүрүн көрүп атабыз. Ушу карчыга куш салуу боюнча биринчи орунду ээледим. Ошондо эмне чыргадан алдыңбы же үндүктөн? Ошондо алыстыкка үндөш боюнча, колго чакырыш боюнча. Кар кетти. Көрдүңбү? Бул кушту кармаганым 15 күнчө болуп калды. 15 күнчө болуп калды. Ошондон бери эле таптап келтирип ошондой өтүп аткан. Өзүм негизи бүркүт таптайм айылдан. Бияка оюнга бүркүт менен да келгем. Азыркы оюндун результаты чыга элек. Чыгып айтылгандан кийин ошону өтөм. Мен оюн боюнча жакшы эле бир орунга илинго деп ойлоп атам. 15 күндө тапка келтириш мындай аз убакытта. 15 күндө тапка келтириш негизи аябай жакшы таптаганда бир 8 күн, 9 күн жакшы мүнүшкөр болсо таптайт. 8 күн, 9 күндө. Аябай эле эмгек кылдык, аракет кылдык. Таптаган боюнча кичине сөз кыла кетсеңиз. Таптаганда эми көп көңүл буруш керек. Ага кичинекей балага көңүл бургандай эле мисалы суусун берип, этин берип, убагы менен көтөрүп, көп маани берип, буга көп убакытты бөлүш керек. Эми ууга чыгасызбы мындай жапайы жергечи? Будай буюрса, эми айылга баргандан кийин чыга баштайм. Уже башталып, уже табына келип калды. Чыкса болот. Куш мененчи бир күндө канча коен алдырса болот? Коен же эмне алат? Эми ар кандай баягы кушту гарантия бере албайбыз. Куш канчаны алат, ала албайт, ошону биле албайбыз. Негизи баягы аракет кылып алат. 50% алышы да мүмкүн, 50% ала албай да калышы мүмкүн. Гарантия жок айта албайбыз. Негизи болот жакшы эле. Ошо рахмат анда.